Урматтуу мекендештер, жыл сайын адатка айланып, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын Москва шаарындагы өкүлчүлүгү тарабынан уюштурулуп келе жаткан Мавлид ан-Наби кечесине келип, жан дүйнөңүздөргө руханий азык алып кайтыңыздар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бир хадисинде өмүрүңүздүн узун болушун, ырыскыңыздын кенен болушун жана жаман өлүмдөн сак болууну кааласаңыз, анда тууганчылыкты бекем кармаңыз деп айткан. Ооба, үй бүлө жана бир туугандык бул жашоодогу бар болуунун негизги себептери. Анткени адам баласы үй бүлөдө жаралып, дагы бир үй бүлөнү өзү жаратып жашап келет. Ал эми үй бүлөлөрдүн бузулушу болсо, коомчулуктун кыйрашына, ишенимдин жоголушуна, жакшылыктардын жок болушуна алып келет. Үй бүлөлөр да мезгил менен ооруп турат. Өз учурунда аны дарылабаса, ал үй бүлөлөр каарлык жашына жетпей калышы толук ыктымал. Үй бүлөнү ыйман, ынтымак, сүйүү жана мээримдүүлүк сактап кала алат. Үй бүлөдө эрдин же аялдын айтканы эмес, Алланын айтканы болушу керек. Ошондо